Ибрахим ибн Адхам аттуу улуу алымдардын бири мындай деп айткан: "Код хужибат кулубуна би саласати агдиятин." Биздин жүрөктөр 3 парда менен тосулуп калган. "Фалан якшафал абду ал-якина хатта тарфаа хазихил хужуба." Ушул пардалар алынмайынча пенде чыныгы ыйманды таба албайт. Ал пардалар булар: ал-фараху бил мавжуд. Биринчиси бар нерсеге кубануу, сүйүнүү, башкача айтканда мал дүйнөгө болгон кубаныч. Вал хузну алал мафкуд. Экинчиси мал дүйнөдөн жоголгон нерсеге кайгыруу. Ва суруру бил мадхи. Үчүнчүсү кимдир бирөө мактаса, бул нерсеге сүйүнүү. Фа иза фарахта бил мавжуд фа анта харисун. Эгер сенин колуңдагы бар мал дүйнөгө сүйүнсөң, сен ачкөз экенсиң. Ва иза хазанта алал мафкуд фа анта сахитун. Эгер жоголгон нерсеге кайгырсаң, тагдырга сен нааразы болуп, ачуусу келгендерденсиң. Ва сахиту мааззабун. Мындай инсан азапка дуушар болот. Ва иза сарарта бил мадхи фа анта муъжабун. Эгер сени башка бирөө мактаса, сен бул нерсеге сүйүнсөң, анда сен менменсинген, кокурайгандардын катарында болосуң. Вал муъжабу юхбиту амалаху. Менменсинген, кокурайган пенде амалын, сопторун текке кетирет. Туугандар, ушул пардалардын, тосмолордун себебинен биз азыркы учурда ыймандын даамын сезе албай жатабыз. Мал дүйнө, жеке кызыкчылыктар өзүбүздүн суктануубуз бизди чыныгы ыймандан алаксытып коет.